Саламатсыңарбы окуучулар? 8-класс геометрия сабагынан тема бурчтун радиандык чени. Сиздер бул темада төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжаларга ээ болосуздар. Бурчтун радиандык ченин тааныйсыңар жана аны келтирип чыгарууну үйрөнөсүңөр. Эрежелерди пайдаланып мисал маселе чыгарууга көнүгөсүңөр. Инженер-конструктор кесибине багыт алуу компетенцияларына калыптанасыңар. Жаңы теманы түшүндүрүү текст. Төмөндө текстти окуп чыгабыз. Бурчтун радиандык чени. Математикада бурчтуу өлчөнүн дагы бир чени колдонулат. Ал бурчтуу өлчөнүн радиандык чени деп аталат. Радиан латын сөзү шола градус деген мааниде. Анын бирдиги катары радиан кабыл алынган. Радиан жаасынын узундугу градуска барабар болгон борбордук бурчтун чоңдугу. Ал бир радиан же кыскача бир рад деп белгиленет. Айрым учурда радиан деген сөз жазылбай эле бурчту мүнөздөчү сан жазылып калат. Демек бурчтун чоңдугун радиан аркылуу аныктоодо анын чоңдугу тиешелүү жаанын узундугунун радиуска карата катыш түрүндө мүнөздөлөт жана радиус рге барабар болгон айлананын L узундугундагы жаасына туура келүүчү борбордук бурчту L бөлүнгөн R барабар φ рад же L барабар R көбөйтүлгөн φ рад түрүндө жазууга болот. Эми бурчтун градустук жана радиандык чендеринин арасындагы байланышты карап көрөлү. Берилген айлананын жаасынын узундугу L барабар π R көбөйтүлгөн φ альфа бөлүнгөн 180 градус формуласы аркылуу аныкталаары белгилүү. Мында альфа градус борбордук бурчтун чени. Биринчи жана экинчи формулаларды барабарласак төмөндөгү формула келип чыгат. R көбөйтүлгөн φ рад барабар π R көбөйтүлгөн альфа бурчу бөлүнгөн 180 градус. 180 градус бөлүнгөн π барабар альфа градус бөлүнгөн φ рад барабардыгын алабыз. Мындан альфа бурчун таба турган болсок, альфа градус барабар π бөлүнгөн 180 градус φ рад жана φ рад барабар π бөлүнгөн 180 градус көбөйтүлгөн альфа градуска барабар болот. Альфа градус барабар 180 градус. φ рад барабар π болот. 180 градус барабар π рад 1 градус барабар π рад бөлүнгөн 180 градуска барабар болот. Ал эми 1 градус болжол менен 0,1000 радка барабар. 1 рад 180 градус бөлүнгөн π ал болжол менен 57 градус 17 минутага барабар. Бурчтун радиандык чени айланадан карай турган болсок, бир айлана алабыз. О борборунан айланада жаткан эки чекитке шола жүргүзөбүз. Шоладан пайда болгон альфа бурчу. Бул альфа бурчтун радиандык жана борбор градусун аныктайбыз. Радиандык ченин аныктайбыз. А менен Бны туташтыруучу жер бул айлананын жаасы. Эки жааны туташтырсак кесинти пайда болот. А, Б кесиндиси. Башкача айтканда ОА радиус, ОБ дагы радиус. Ал эми радиус менен кызыл сызык менен белгиленип турган жаанын узундугу экөө бири-бирине барабар. Бул үч бурчтукту кесип ала турган болсок, төмөндөгүдөй бурчтук келет. Бул кызыл сызык менен белгиленип турган жер жаанын узундугу. Мисалы, градусту радиандык ченге кантип айландырабыз? 45 градусту радиандык ченге айландырыш үчүн π бөлүнгөн 180 градуска көбөйтөбүз деп жогоруда айтып кеттик. Демек 45 градусту радиандык ченге айландыра турган болсок, π бөлүнгөн 180 градуска 45 градусту көбөйтсөк, 45 градус менен 180 градус кыскарат дагы π бөлүнгөн
4-кө барабар болот. Пи бөлүнгөн 4 бул радиандык чени. Башкача айтканда 45 градусту 45 градус пи бөлүнгөн 4 радка барабар. Ал эми пи бөлүнгөн 2 радиандык ченди градустук ченге айландырыш үчүн 180 градус бөлүнгөн пиге көбөйтөбүз. Пи бөлүнгөн 2-ни 180 градус көбөйтүлгөн пиге көбөйтсөк, пи менен пи кыскарып кетет. 180 градусты 2ге бөлө турган болсок 90 градус. Башкача айтканда пи бөлүнгөн 2 рад 90 градуска барабардыгы келип чыгып атат. Анда өзүбүз градусту радиандык ченге айландырабыз мына ушундай кылып. Ал эми радиандык ченди градустук ченге айландырып, өзүбүз төмөндөгү мисалдарды эсептеп чыгабыз. Үйгө тапшырма: сааттын ар бир 5 мүнөтүн арасы канча радиандык ченди түзөт экенин көрсөтүп эсептейбиз. Сүрөттө көрүнүп тургандай, ар бир бурчту канча радиандык чен бар, канча градустук чен бар экенин үйдөн эсептеп чыгабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алган билимиңиздер пайдалуу болсун. Саламатта калыңыз.